Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын интернет аймагында порнографиялык мүнөздөгү элементтери бар контентти камтыган сайттын жана сайттын баракчасынын ишин токтотуу жана чектөө тартиби бекитилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Документ Кыргызстандын интернет аймагында порнографиялык мүнөздөгү элементтери бар контентти камтыган сайттарга жеткиликтүүлүктү токтотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Эскерте кетсек, Кыргызстандын интернет аймагында порнографиялык мүнөздөгү элементтери бар контентти камтыган сайттарга жеткиликтүүлүктү токтотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандарды, анын ичинде жашы жетелектерди жол берилгис контенттен коргоо, ошондой эле интернет тармагында коомдук адеп ахлакты сактоо максатында кабыл алынган. Бул тартип Кыргызстандын интернет аймагында порнографиялык мүнөздөгү элементтери бар контентти камтыган сайтты аныктоо жана анын ишин токтотуу механизмин аныктайт. Евразия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын бюджеттик чөйрөсүндөгү көрсөткүчтөрүнө баа берди. Эксперттер мамлекеттин кирешеси чыгышасынан ашканын белгилешти. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча профицит ички дүң продукциянын 2,5% түздү. Бир жыл мурун бул көрсөткүч 2,4% болгон. Экономисттер мамлекет тарабынан отун энергетикалык комплекс, айыл чарба жана тоо кен казуу өнөр жайын өнүктүрүүгө багытталган каражаттардын көлөмү олуттуу өскөнүн катташты. Бул тармакта бөлүнгөн каражаттардын 3,2 эсеге өсүшү Кыргызстан экономикалык туруктуулукту камсыз кылган стратегиялык тармактарды колдоого олуттуу көңүл буруп жаткандыгынан кабар берет. Негизги секторлорго багытталган финансылык салымдар ички дүң продукциянын 31,5%-на чейин жетти. Мындай ири ички инвестицияларга карабастан салыктык жыйымдардын жакшырышы жана Улуттук банктын мамлекеттик казынага которулган кирешесинин өсүшү менен республикалык бюджет оң сальдону сактап кала алды. Учурда облус боюнча жолдор жасалып, аймак аралык жолдор кеңейтилүүдө. Буга байланыштуу жол жээгиндеги бак-дарактарды кыюу, электр мамыларын жылдыруу, интернет байланыш чуалгыларын жер алдында жайгаштыруу иштери жүрүп жатат. Облус борбору Каракол шаарында быйыл республикалык бюджеттин эсебинен 70-тен ашык көчөгө болжол менен 100 чакырым жолго асфальт төшөө пландалып жатканы айтылууда. Азыр кабарчыбыз Айзат Анарбекова биз менен түз байланышта Каракол шаарындагы жасала турган жолдор тууралуу айтып берет. Саламатсызбы, кесиптеш, айтсаңыз, Каракол шаарына быйыл дегеле канча чакырым жол жасалат экен? Каракол шаары боюнча быйыл жалпысынан 100 чакырым жол жасоо мерчемделип жатыптыр. Каракол шаардагы жол чарба ишканасынын маалыматы боюнча жол жасоодо эң оболу негизги көчөлөргө басым жасалууда. Алардын катарында Москва, Кыштообаев жана Аманбаев көчөлөрү дагы бар. Анан ушул жолдорду жасаганда айрым кемчиликтер пайда болуп жатыр. Бул боюнча маалыматтар барбы? Ооба, чындап эле жолду кеңейтүүдө, жасоодо дегеле бир катар тоскоолдуктар жаралып жаткан экен. Алардын эң негизгилеринин бири катары кызыл сызыктан өтүп кеткен имараттар жана жеке турак жайларды айтууга болот. Бүгүнкү күндө да ушул Каракол шаардык мэриясы бир нече жолу эскертүү бергенине карабастан, айрым кызыл сызыктан чыгып кеткен имараттар, жеке үйлөрдүн ээлери дагы кандайдыр бир кенебестикке болуп жаткан экен. Эгерде ушул күнгө чейин кызыл сызыктан өтүп жашап келген болсо, мына ушул учурдан баштап мыйзам чегинде гана иштер жүргүзүлөрүн айтышты. Тактап айтсак, учурда дал ошол жеринде жасалуучу көчөлөрдү атайын комиссиянын мүчөлөрү иш алып барып, кызыл сызыктан чыгып кеткен имараттар жана тосмолор дагы алынат экен. Эгерде мыйзамга баш ийбесе, анда жакын арада атайын техникалардын жардамы менен буздуруулары маалымдалды. Биз атайын бул боюнча Каракол шаардык жол чарба ишканасынын жетекчисинен дагы суроо салып, төмөнкүчө жооп алдык. Эң ири жолдору буларды айта кетсем, бул Москва көчөсү, Кыштообаев көчөсү, Асаналиев көчөсү, Аманбаев көчөсү, Салиева, Киров көчөлөрү, бул ошо чоң көчөлөрдү биринчи эмеге койгонбуз этапка. Андан кийин ушул биздин билесиңер, бул кичи райондорубуз бар. Бул Кашкас кичи району, Геология кичи району, Кирпичный кичи району. Биз буларга да ошо басым жасаганбыз, пилотный кылып туруп
жанагы бир кварталдан жасап көрсөкпү деп пландап атабыз быйыл дагы. Азыркы күндө ошо проектлери чийилип, уже даяр болуп калды. Мыйзамсыз чыгып кеткен курулуштар алынышы керек болуп атат. Себеби бизде ошол жайкысын жаз келери менен баштап биз грейдировка иштерин жүргүзөбүз да. Анан ошого ошо баягы мыйзамсыз чыгып кеткен кашкалар бизге аябай тоскоолдугун көрсөтөт да, биз техниканын иштешине тоскоол кылат. Андан тышкары азыр мына бир 30дан ашык автобус келет деп атат. Аларда ошо линиялары ошол жаңы ошо конуштар менен өтөт деп атат. Жаңы көчөлөр менен өтөт деп атат. Анан ошого мындай жолдор кененирээк болуш керек экен. Себеби ал автобустун узундугу 8-9 метрге чейин барат экен. Анан жанакындай тар көчөлөрдөн бурулганга аларга ыңгайсыз болуп калат экен. Жаз келиши менен азыр биз эң биринчиден ушу баягы чектен чыгып кеткен, мыйзамсыз чыгып кеткен кашалар болобу, вороталар болобу, жанакындай сарайлар болобу, азыр ошолор менен иш жүргүзүп атабыз. Бул боюнча ошо биздеги Кара Кол шаарынын службалары, архитектора, госрегистр болуп азыр чогуу кызматташып иштеп атабыз. Эгерде ошол жанакы мыйзамсыз чыгып баягы кичине биз менен баягы келишпестиктер боло турган болсо, биз аны баягы мыйзам чегинде иш алып барып, ошону өзүбүздүн техникабыз менен бузмакчыбыз. Азырынча мен топтой алган маалымат ушулар. Талгат, кайрадан кепсизде. Кеспеш, маалыматыңыз үчүн рахмат. Биз болсо программаны улантабыз. Ысык көлдүн түштүк жегиндеги балыкчы Бөкөнбаев Барскон жолунун курулушу ар кайсы тилкеде ар башка темпте жүрүүдө. Айрым жерлерде иш алдына жылса кескен белдеги 51-71 чакырым аралыгы дагы талаш тартыш бойдон. Жай жүргөн курулушу менен элдин нааразычылыгы жараткан көйгөйлүү тилке бойдон калууда. Бул жерде мурдагы жана жаңы подрядчылардын ортосундагы иштердин өткөрүлүшү да толук тактала элек. Балыкчы Бөкөнбаев Барскон жолундагы иш солгундап, бирде жүрүп, бирде аксап элдин нааразычылыгын күчөттү. Айрыкча 51-71 чакырымдагы кескен белдин 20 чакырымы эң көйгөйлүү тилке бойдон калууда. Буга чейин бул тилкеге жооптуу болгон Кыргыз жол ишканасы жолду жарым-жартылай гана сүрүп, суу түтүктөрүн толук орнотпой ишти ортосунда калтырган. Натыйжада жол бүтпөй, быйыл жыл башында бул тилке кытайлык ишканага өткөрүлүп берилген болчу. Техника келип иш жанданды дегени менен акыркы 2 айдан бери курулуш кайра солгундап турат. Ошо жоопкерчиликти алгандан кийин ошо сроктору менен бүтүргөндөй болуш керек да. Аракеттер көрүлүп жатат. Болгон күчүбүздү жумшап, жолдун сапатына дагы көңүл бурулууда. Дагы кошумча техникаларыбыз келип жатат. Учурда ушул тилкеде 102 адам иштеп, оор техникалардан 57си иш жүргүзүүдө. Долбоор боюнча бул тилкеде 100дөй суу өткөрүүчү бетон түтүк орнотулмак. Кыргыз жол ишканасы анын бир бөлүгүн гана орнотуп кеткен, бирок азыркыга чейин жасалган иштерди өткөрүп берүү боюнча 2 курулуш ишканасынын ортосунда тиешелүү документтик иштер да толук жүргүзүлгөн эмес. Натыйжада иш да, жоопкерчилик да бүдөмүк бойдон калууда. Өткөрүп бердигерби толугу менен жагандай болуп калды эле. Булар эме дейт го, мосттун жарым-жартылай бүтпөй кеткен жерлери бар, шоктор ачык жерлери бар, тигилери бар. Булар баарын бүт өткөрүшкөн да. Бүтүн путоо өткөрдүк. Как она есть, ошол бойдон өткөзүп бердиңер? Ошол бойдон өткөзүп бердик. Ошондо кээ бирөө салынбай турган жерлер, бирок материалдары бар. Анын материалдар турат даяр. Ошолордон бери мына могу жерге мынча штук кетиш керек, жанында турат деп бүт өткөрүшкөн да. Колун өткөрүшкөн. Акт приемка болгон, Акт приемкасын ошону точно болбогонун билбейм, бирок балдар өткөзүшкөн да, өткөзүп берип жүрүшкөн. Силер ошону материалдарды бүт съемка кылып, канча куб, канча эленген материалы канча, ошонун баарын өткөрүп берип атышкан да. Эми аны бияка ташып кете албайбыз. жетекчибиз менен байланышып туруп, такмын деп коспой. Алар да силерге ссылка кылып атат да, эмес көп эмелер жетишпегендиктер калып калыптыр. Алардын жумушун биз долмактап элек дегендей эмелери бар экен да. Маселелерчи азыр кытайлар айтып атат. Ал эми калган тилкелерде иш өз нугунда жүрүп жатыптыр. Айрым курулуш компаниялары жолдун 70% бүтүп калганын айтышат. Күн жылы баштаса, асфальт төшөө иштери башталмакчы. Бүт баары өз убагында, өз нугунда кетип атат. Азыр асфальт басканга март бүгүн 2 болуп калды. Бир аз суук болуп атат. Уруксат берсе эле биз асфальт иштерин баштайбыз. Основной 70% мосттордогу жумушубуз бүтүп калды быйыл. Срогунда бүткөнгө аракет кылдырабыз буюрса.
Кытай подрядчиктер дагы азыр жумуш кичине пасыраак болуп атат. Анткени Кытайдан границадан пока граница ачылып келгичекти иштебей атат деген немелер туура эмес. Жакында келет буюрса иш башталат. Анан коюлган мезгилге чейин бүткөнгө аракеттенишет. Кытайлык China Road компаниясы 91ден 96 чакырымдагы дагы 5 чакырымды алган. Азыркы тапта Балыкчы Бүкөнбай Барскон жолунун реконструкциясын 4 курулуш ишканалары аткарууда. 5 жылдан бери бүтпөгөн бул каттамды ушул жылдын 31 августуна чейин толук бүткөрүү тапшырмасы берилген. Каржылоо республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренеси аркылуу жүргүзүлүп келет. Гүлбар Шымылдоева, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң району. Облуста ден соолук кутуу, чимдоо жана эс алуу жайларынын Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына өткөнү өз натыйжасын берип жатат. Алсак табияттын көркөмдүүлүгү менен көптү сууктандырып келген Жетөгүз санаторийда аталган башкармалыкка карап учурда кейиштүү абалын калыбына келтирүү иштери жигердүү жүрүүдө. Бул биз турган Жетөгүз санаторий учурда ден соолукту чыңдоо жайын калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүүдө. 78 гектар аянтта 2 корпус, 23 бир өңчө үйлөр түшөт экен. Ал эми эс алуу жайы жалпы 250 эс алуучуга ылайыкталган. Башка корпусубузда 40-тан ашуун жигиттер иштеп атышат. Муну тех помещениянын бүтүп, азыр мына биринчи блогун экинчи этажын көтөрүп атабыз. Аркысын уже Кудай буйрса перекрытиясын жапканы калдык. Андан тышкары бул жакта лечебный корпусубуз бар. Ал лечебный корпуста да 30 киши иштеп атышат. Бассейндин уже технический часттары бүтүп, өзү көтөрүлүп атат азыр. Аталган жай алдыда таанылгыс болуп өзгөргөн турат. Айта кетсек, заманбап жатаканалар орун алып, бассейн, амфитеатр, дарылоо жайлары жайгашып, 150ге жакын унаа бата тургандай унаа токтоочу жайы менен болот. Аларда аймакты жашылдандыруу иштери да башка орунда экен. Бүгүнкү күндө Жетөгүз санаториясында башка имараттын курулуш иштери жүрүүдө. Бул корпусубузда болсо жатакана, ашкана, дарылоочу бөлмөлөр жана административдик бөлмөлөр жайгашат. Мындан сырткары Жетөгүз санаториясында суу балчык менен дарылоо боюнча корпус жогору жакта курулуп жатат. Андан сырткары бул көрүп тургандай жатакана корпусубуздун оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Таза суу буга чейин жок болчу, ошо таза суу түтүктөрүн чоюу боюнча жумуштары жүрүүдө. 26-жылдын күз мезгилине барып ачылуу пландаштырылып жатат да. Кезинде көпчүлүктүн көңүл борборунда болгон Жетөгүз санаторийи оңдоодон өтпөй, имараттары жараксыз абалга келген. Дубалдарынын шыбы түшүп, төбөсү жешилип отуруп, иштегенге мүмкүн болбой калган. Эми бул жай заманбап болуп өзгөрсө, эс алуучуларды тартууга эң оболу 150ге жакын адамды жумуш орну менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлгөнү турат. Мурдагы абал аябай эле эскирип калган. Жабдыктардын баары эскириптир. Мурда эс алганда эми эски аппараттар менен эс алчубуз. Эми буюрса азыр заманбап менен эми келет деп атат аппараттары. Эми буюрса эс алуулар жакшы болот. Элдер көбөйөт болуш керек, эми көбөйөт. Баары жакшы, эми буюрса стройкасы жакшы жүрүп атыптыр курортто. Жетөгүз санаторийинин мурдакы имараттары капиталдык ремонттон өтпөй, каралбай, медициналык аппараттардын баары эскилиги жеткендиктен бул жака эс алуучулар да уже азайып калган болчу да. Ушул иш башкармалыкка өткөндөн бери бул жакта жакшы чоң курулуштар жүрүп жатат. Буюрса бул Жетөгүз санаторийине көптөгөн ички жана тышкы эс алуучулар келип эс алышат деген чоң бир үмүттөбүз. Ошондой эле айыл тургундары ушул Жетөгүз санаторий ачылып калса көптөгөн иш берилет деген үмүттөбүз. Санаторий көз жоосун алган көркөмдүү жерде жайгашып, дарылык касиети күчтүү минералдык ысык булактар менен таанымал. Климаттык балнеологиялык курорт муун, сөөгү оорулары, ичеги карын, нерв оорулары менен кайрылгандарды дарылоого адистешкен. Айнура Достукбекова, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары.
Ысыкөл районунун прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн алкагында жалпы басы 167 миллион 568 миң сомдо түзгөн жер тилкелери жана объекттер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Жер мыйзамдарынын сакталышы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүдө 1997-2004 жылдар аралыгында Чолпон Ата шаарында мэрияга тиешелүү 0,8 гектар жер, Ананева айыл аймагында муниципалдык автовокзалга тиешелүү 139,4 чарчы метр курулуш объектиси жана 0,16 гектар жер тилкеси мыйзамсыз менчиктештирилгени аныкталган. Ошондой эле Чолпон Ата Соз Балдар айылы коомдук фондунун менчигине берилген суга тайдоо категориясындагы 4 гектар жер аянты дагы мыйзам талаптарын бузуу менен берилген. Көрүлгөн прокурордук чаралардын жыйынтыгында жалпы аянты 4,26 гектарды түзгөн бул жерлер муниципалдык менчикке кайтарылып тийиштүү документтер толтурулду. Караколдун Борбордук мечити шаардын руханий жүрөгү катары курулуп 2016 жылы ачылганы менен бүгүнкү күндө тургундардын сын пикиринин борборунда турат. Чатырлар кышында урап түшүп, дуалдар жарылып, имарат жыл сайын оңдоого муктаж. Миллиондогон сомдор сарпталганына карабастан сапатсыз курулуш үзгүлтүксүз убара абалга келген Борбордук мечит туурасында кийинки сюжетте. Каракол шаардык Борбордук мечит мындан туура 10 жыл мурун араб өлкөлөрүнүн демирчилиги менен 1 миллион 200 миң доллар акча каражаты бөлүнүп салынган. Андан бери аз убакыт өтсө, ушул мечиттин капталындагы темир чатырлары урап түшкөн. Бүгүнкү күндө ал жакта кайрадан эле ремонт иштери жүрүп жатат, бирок ушул мечиттин салынышы жана сапаты бүгүнкү күндө көпчүлүк адамга кызуу жаратууда. Бүгүн ошол мечит туурасында кыскача маалымат алабыз, бирге көрөлү. Каракол шаарынын Борбордук мечити курулганына бир нече жыл өтсө да, сапатсыздыктын жана тез бузулуунун белгилери менен коомчулуктун сын пикирине кабылып келет. Имараттын курулушу расмий маалыматтар боюнча 2014 жылы башталып, 2016 жылы пайдаланууга берилген. Курулуш иштерин негизинен жергиликтүү компаниялар Тяншан жана Альстрой фирмалары жүргүзгөнүн айтышат. Мечиттин курулушуна араб өлкөлөрүнүн каражат бөлүнгөнү менен иш жүзүндө жалпы сумма пландалгандан кыйла аз болгон деген маалыматтар бар. Баштапкы эсеп 1 миллион 200 миң доллар чамасындагы долбоор бир топ төмөнкү баада ишке ашырылганы тууралуу тургундар арасында кеп сөз жүрөт. Калың кар түшкөн кыш мезгилинде мечиттин капталындагы чатыр тосмо урап түшкөн. Бул имараттын конструкциясы кышкы климаттык шарттарга ылайыксыз келгенин, жылуулук жана гидроизоляция иштери кийин жасалган. Андан тышкары жыл сайын оңдоо түзөө иштери жүргүзүлгөнү менен бир жери оңдосо, экинчи жери бузулуп, мечит үзгүлтүксүз убара абалда. Могу тышкы жасалгаларына акча кетип жатат жана мечиттин өзүнүн негизгиси ошол салынышында бир аз кемчиликтер чоң болгондуктан ошол кемчиликтерин бүтөп иштеп келебиз. Бирок буга ремонтуна азыр жок дегенде эле 100 миңден ашык акча керек да бияка. Акча бөлүп бергенде ушул жерде салып жаткандар бир топ акчаларын жеген деген сөздөр коомчулукта айтылып жүрөт да. Мунун канчалык чындыгы бар? Эми биз имам болуп келдик, бирок акчасы маселесине биз кийлишкен жокпуз. Биз ал кезде жаңы келдик эле, андан бизден мурункулар билет, бирок эми элдин оозунда элек жок айтылат экен. Ошол болушу да мүмкүн. Балким далилдер бардыр, балдар көргөндөр, билгендер бар. Бул жерде 3 фирма салганда, эң аякысы ошо жооптуу болуп калган да. Эми туура мындай эле караганда билинип атат. Ошол сапаттуу салынганда, жакшы салынганда, ошол кезде ошол акчага ушундай болбойт эле да. Ошентип ойлойбуз биз дагы, эми Алла биличү калганын. Ошол аларга дагы тиешелүү жерлерге биз арыз жазылган, кат жазылган, айтылган, өздөрү деле билет да. Эми ар жагын эми Кудайдан биз анын баарына териштирип жетише албай элек. Колдон келгенин аткарып жүрөбүз да. Мечит өзүн өзү каржылоо принциби менен иштеп келет. Мамлекетче Кыргызстандын дин иштери боюнча муфтият тарабынан туруктуу каржылоо жок. Ошондуктан жума жана айт намаздарына келген көптөгөн тургундардын арасынан сооп иш кылууну көздөгөн жарандар өз каражаттары менен талкаланган жерлерди оңдоп, ремонт жүргүзүп жатышат. Жума сайын садака яшиктерибизди коебуз. Ошол садакадан түшкөн акчаны мечиттин
светине, суусуна ошол жерде кызматчыларга жана ушул эгер акча ашып калса биз жылда бирден ремонт кылабыз. Мисалы былтыр 200 миңге бурчатка койдук да. Ошондой акчаларды топтоп колдон келген жардамды кылабыз. Бирок эми көп түкүрсө көл болот, бирок элдин жардамы бар, жок эмес. Бирок ошол өзүнө өзү жетпей калат. Жана кышкысын азыр бир айга биз көмүр менен быйыл 70 миң ушундай кетти да, бир айга эле. Эми 3 айга жагып атабыз, ошол кышкыга да акча топтойбуз бизчи. Анан бул өзүн кармаш дагы ошол акча жетпей эле. Эми садакадан аябай деле түшпөйт. Негизгиси ал фитир садака эмелерге ал бул мечитке иштеткенге болбойт. Ал жер өзүнчө муктаждарга таркатылат. Коомчулукта мечиттин курулушундагы кемчиликтерге байланыштуу жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп келет. Бирок азырынча расмий түрдө күнөөлөрдү аныктоо же иликтөө иштери тууралуу ачык маалымат жок. Курулуштагы чала иштер жана каражаттын туура эмес пайдаланышы тууралуу сын пикирлер кеңири тарап жатат. Караколдун тургундарынын айтымында мечит шаардын руханий борбору гана эмес, коомду бириктирүүчү маанилүү жай. Ошондуктан анын абалына кайдыгер кароо келечекте дагы чоң нааразычылыктарды жаратышы ыктымал. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Атайын Ысыкөл жаңылыктарына. Ысыкөл райондук администрациясынын жана райондук эмгек, социалдык өнүгүү жана миграция башкармалыгынын колдоосу менен пробация бөлүмүндө каттоодо турган кардарлардын 3 айлык кесиптик окуу курсун ийгиликтүү бүтүргөндүгүнө байланыштуу сертификаттар тапшырылды. Программа пробацияда каттоодо турган жарандарды эмгек чөйрөсүнө интеграциялоо жана социалдык укуктук реабилитациялоо максатында ишке ашырылды. Ысыкөл району боюнча пробация бөлүмүндө кылмыш жаза кодекси менен 112, укук бузуу кодекси менен 135 кардар каттоодо турат. Алардын ичинен 125 эркек, 10 аял. Каттоодо турган кардарлар жеке программалар боюнча бааланган жана жумушу жокторго социалдык укуктук жардам көрсөтүлгөн. Бул багытта 7 кардар Темир айылындагы номер 42 кесиптик лицейде 3-разряддагы электр жана газ менен иширетүү боюнча 3 айлык окуу курсунан өтүштү. Окуутунун жүрүшүндө кардарлар теориялык жана практикалык даярдыктан өтүп, кесиптик ишмердүүлүктүн негиздерин, коопсуздук техникасынын эрежелерин жана иш сапатынын стандарттарын өздөштүрүштү. Бүтүрүүчүлөргө курстан өткөндүгү тууралуу сертификаттар тапшырылып, аларды эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү кылуу жана социалдык адаптациясын камсыздоо багытындагы иштер улантылат. Бүгүнкү күнү ийгиликтүү аяктап, ошол сертификатты тапшырдык. Жалпы Ысыкөл райондук пробация бөлүмүндө 135 кардар турат, анын ичинен 125 эркек, 10 аял. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин негизинде 112 кардар турат, укук бузуулар кодекси жөнүндө мыйзам кодекси боюнча 23 кардар каттоодо турат. Бүгүнкү күнү ошо ар бир кардардын социалдык абалын текшерип, жыйынтыгынын негизинде 7 кардарыбыз соц өнүктүрүү башкармалыгы менен биргеликте окууну аяктады. Биздин башкармалык тарабынан пробацияда турган кардарларыбызды, 7 жараныбызды номер 42 кесиптик лицей менен акысыз электрогазосварщик курсун окутуп, бүгүнкү күндө ийгиликтүү аяктап сертификаттарын тапшырдык. Ар дайым биз пробация бөлүмү менен тыгыз иштешип, иш алып барып келебиз. Жетегүз райондук билим берүү жана илим кызматкерлеринин кезектеги пленуму өттү. Жыйынга профсоюз уюмунун өкүлдөрү, билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана тармактын кызматкерлери катышты. Анда кызматкерлердин эмгек шарттары, социалдык коргоо маселелери жана уюмдун алдындагы иш пландары талкууланды. Жыйында билим берүү тармагындагы кызматкерлердин эмгек шарттары, социалдык коргоо маселелери жана кесиптик бирликтин жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү боюнча маалымат берилди. Биздин биринчи максатыбыз бул Жетегүз районунун мугалимдери менен кесиптик бирликтердин төрагалары менен жолугуу, аларга жөнөкөй мугалимдердин, тарбиячылардын укуктарын үйрөтүү, эмгек кодексин түшүндүрүп берүү. Ошол максатында семинар өтүп жатабыз. Мындан ары да биз эмки жумадан баштап Талас жана Нарын областарын кыдырып чыгабыз. Акыркы учурда мугалим менен окуучунун ортосундагы пикир келишпестиктер көбөйүп, билим берүү кызматкерлеринин укуктары менен милдеттери тууралуу жыйын өтүү зарылдыгы күчөдү. Бул боюнча бир катар суроо жооптор жаңырып, талкуу жүрдү.
мына кийинки кездерде ошол мектеп бала бакча болобу жумушка алууда, жумушта кетирүүдө, ошондой эле ошол эмгек кодексиндеги көп мыйзамдар боюнча жаңылануу мыйзамдарды менен тааныштырууда. Азыркы күндө ошо жетекчи жумушка алып атканда, жумуштан кетирип атканда кандай жолдор менен мыйзам чегинде баягы кетирүүнүн жолун үйрөнүүдө жана ошондой эле ошол жумушка жарамдуулардын мыйзам чегинде укугу жана милдети боюнча да түшүнүк алууда. Иш-чарада мугалимдердин укуктарын коргоо, алардын эмгек шарттарын жакшыртуу жана социалдык колдоону күчөтүү боюнча сунуштар айтылды. Мугалимдердин, тарбиячылардын, ошондой эле билим берүү мекемелеринде эмгектенген кызматкерлердин социалдык экономикалык кызыкчылыктарын коргоо жана кесиптик укуктук коргоо жагынан көптөгөн ченемдик укуктук актылар менен тааныштырылып жатат. Соңунда профсоюз уюмунун өткөн жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет берилди. Аны менен катар алдыдагы аткарыла турган иштер белгиленип, тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Ысыкөл жаңылыктары. Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча.